Руслан мырза, мына Кыргызстандагы коррупция боюнча суроо берейин деп атам да. Көпчүлүк айтат, Кыргызстанды мындай коррупциялык мамлекет. Сиз эми азыр мына жогорку кеңешке баратасыз. Ушул Кыргызстандагы коррупцияны жоюу боюнча кандай сунушуңуз бар? Биринчи, коррупция дегенде эле мен адамдын денесине толуп алган аскаридан элестетем да. Бул баягы ичээге толуп алат дагы, организм толук кандуу иштебей калат да. Ошол сыңар эле мамлекеттин бюджетине түшкөн каражаттарды элдин байлыгын коррупционерлер аскарида денени соргондой сорушат да. Анан бир учурда ошол аскаридалар аябай чоңоюп кеткенде организм такыр иштебей калат да. Анан жыгылып калат. Ошол сыңары Кыргызстандын өнүгүүсүнө коррупция аскарида сыңары аябай катуу тоскоол болууда. Коррупцияга каршы күрөштө мен бир нече негизги багыттарды атайт элем. Биринчи кезекте коррупцияга килиптер болгон бул мамлекеттик бийлик органдарынын кызматкерлери. Азыр көпчүлүк мамлекеттик бийлик органдарынын кызматкерлери жарыбаган айлык маянага иштешет. Мен өзүм бир нече жолу күбө болдум. Керек болсо жетекчи кызматта иштеген мен өзүм жакын тааныштарым күйүүчү майга акча таппай көчөдө машинасында бир жерде токтоп калгандарына күбө болдум. Ага чалат, досум, бензинге да акчам жок депчи. Мен ошол жерде аябай боорум ачып кетет да. Мамлекет ошол кызматкерлерди өздөрү дайындап алгандан кийин аларга жакшынакай татыктуу маяна бериш керек. Себеби ар бир мамлекеттик кызматкерлердин биз сыяктуу эле алардын да оокаты бар, үй бүлөсү бар, турмуш тиричилиги бар. Башкача айтканда, мамлекеттик кызматкерлерге татыктуу маяна. Ансыз алар ар кимдин чөнтөгүн кармап, же болбосо ар түрдүү жолдор менен пара алганга барышат. Экинчи, менталдык өзгөрүү. Мына Европа мамлекеттеринде элементардуу эле жол эрежесин бузганда полицияга акча сунушташ бул жапайычылык катары каралат, кылмыш катары каралат. А бизде болсо демейде көрүнүш. Токтотуп эле мына сен ылдамдыкты тездетип койдуң, ошондуктан протокол жазайын десе эле акчаны сунуштап барып алабыз. Анан ким жаман, ГАИ жаман дей беребиз да. Бизге эмне тоскоолдук кылат? Ошол штрафты кассага төлөп, андан кийин жол эрежесин бузбай жүрө бергенгечи. Жок, чөнтөгүнө салып коеюн да батыраак кетип калайын дейбиз. Эмне үчүн биз ойлонбойбуз? Ошол штрафты төлөсөк, штраф мамлекеттин казынасына түшөт. Ошол штрафтын эсебинен пенсия пособиелер төлөнөт, же болбосо талкаланган жолдорубуздун оңдолушуна кандайдыр бир аз да болсо салынып, эмне үчүн ойлонбойбуз? Ошондуктан бизде менталдык жактан өзгөрүшүбүз керек. Укуктук аң сезим, саясий аң сезим, саясий маданият, укуктук маданият өсүш керек. Үчүнчү, санаа ириктештирүү. Санаа ириктештирүү жана жаңы башкаруу технологияларын киргизүү, мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүдө элге биз жаңы технологияларды кабылдашыбыз керек. Ал деген бирдиктүү терезе системасы жана ар жерде ачыктыкты камсыз кылуу, камераларды орнотуу, ошону менен бирге эле адам менен адамдын ортосундагы, башкача айтканда мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү менен жарандын ортосундагы байланышты мүмкүн болушунча азайтышыбыз керек. Ошону менен бирге эле коррупциялык кылмыштарды тергөөдөгү бир топ мыйзамдарга өзгөртүү киргизишибиз керек. Жана коррупционерлерге болгон мыйзам өтө катаал болуш керек. Жалпы эле мыйзам жөнүндө айта турган болсок, мыйзам эки түрдүү мүнөзгө ээ болуш керек. Коррупционер ууру кескилерге өтө катаал, өтө каардуу мыйзам. Ал эми карапайым калкка, жетим жесирлерге, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге мээримдүү мыйзамдар болуш керек. Мен акыркы суроо берейин. Руслан мырза, сиз үчүн мекен деген эмне? Мекен. Учурунда мен Россияга барып эмгек мигрант болгом. Убактылуу шарттарга байланыштуу иштегенмин. Ал жакта көп жакшы кишилер менен тааныштым. Ошондо мына акыркы жолу
Ямбург шаарына барганда ал Карс деңизине жакын жер, андан ары Түндүк муз океаны болуп кетет. Аябай климат шарты оор жер. Ошол жерде бир жакшы бир Бухаров деген прораб биздин баягы орусча жакшы сүйлөйт экенсиң, анан ишке болгон мамилең аябай жоопкерчиликтүү экен деп, калбайсыңбы ушул жерде деди да. Калбайсыңбы? Эми ал жакта болбогон бир майнага иштейт экенсиң, андан көрө Орусиянын жаранын алып берели, ушул жакта калып кет, жумуш менен камсыз кылайлы дегенде мен баш тарттым. Мейли Кыргызстанда азыр кыйынчылык бар. Экономикалык, социалдык бир топ маселелер бар. Мен дайыма жок деп жооп берем. Андан кийин ошол бейөкмөт уюмдарда иштеп жүрдүм. Эл аралык уюмдарда иштеп жүрдүм. Европа мамлекеттерине же болбосо Америкага кеткенге бир топ мүмкүнчүлүктөр болду. Бирок ага да барбадым, жетпедим. Анткени бул биздин Кыргызстан. Бул менин мекеним. Адам бактылуу болуш үчүн анын өзүнүн мекени болуш керек. Ал өзүнүн мекенинде жашаш керек. Кандай көп маяна төлөбөсүн, материалдык жактан жакшы камсыз болбойлу, бирок ал өлкө биздики эмес. Биз ушул жакта төрөлгөнбүз, ушул жерде чоңойгонбуз. Менин бир эле мекеним бар. Бул Кыргызстан. Кыргызстандын кандай гана көйгөйү болбосун, кандай гана кыйынчылыктар болбосун, Кыргызстанды оңдоо бул мен өзүмдүн милдетим деп эсептейм. Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуу бул менин милдетим. Анткени бул менин Кыргызстаным, бул биздин Кыргызстан. Анда рахмат сизге.